Жерди момут казып салууга ким уруксат берди? Ana, buna Özbekistan гектар жерди казып салууга ким уруксат берди? Мону кыртышына ким жооп берди? Жыгылып өлүп калат bunun için. Aka hiç kim ölmedi. Эме кылбагылачы. Senin malın yağı bakmışsın ya akın var senin. Эме кылба. Кое тургула. Кое тургула. Ким уруксат берди? Ben veremem şimdi. Ушул жердин кыртышын талкалап казып салууга ким уруксат берди? Mınday. Bir yerge kelgandan keyin bir odam bir yerda bog' qilish uchun 4 yil, 5 yil mehnat qiladi. Birinchi tegeragini o'ramasa, u dehqon emas. Tegerегин орогонго ушундай кылып казып салганга ким уруксат Bugungi берди? kunda masalan, chegarasini to'smasa, bu yerga 150 Бул эмне ким менен Өзбекстан менен чегара? Ким менен чегара? Казакстан мененби? Boshqa ayolmi? Жок, айыл өкмөт менен чегарада жерди казып салууга ким уруксат берди? Жерде Могу жердин кыртышын, мына жер азыр 300 гектар жер казылып турат да, турабы? Жерди Канча жерди талкаладың ара? Жерди кыртыш бузулган yok. Жок, сен өзүң эле мыйзамсың бу эмне? Жок. Сен заман өкмөтү келип эле кастырып алып салып, калган жериңе кое бергенде кайсы мыйзамдын негизинде иш кыласың? Biz chegaralarimizni aniqlab bugungi kunda yerda bir jumalar bu Айыл чарба департаменти кана кел атканда. Госрегистр, айыл чарба департаменти. Буларга ким? Жерди тарыхын айтып берин эке, кандай? Буларга келгиңиз, сотуран тарыхынын кереги жок. Ким уруксат берди буларга муну касып салганга? Yok bunu men körelekmiz. Bizden Gosregistan ötelekte bul. Çeynetip algan yok. Birinci жолу көрүп атасыз. Жок, ушинтип касканга ким уруксат берди? Мыйзам жол береби? Yok mizan jol. Мунугу жерге ким жооп берет? Муну топурак мынакей. Силер азыр кыртыштын баардыгын талкаладыңар да. Бул жерде жер мыйзамы бар да, турабы? Кыргыз Республикасынын жер кодекси бар. Ошол жердеги мыйзамда турат да, жер деген кандай болуп пайдаланыш керек. Анда бүт баардыгы ушул айылда чектерибиз бар да, турабы? Сиздин деле чегиңиз бар, менин чегим бар. Анда мен деле казып албаймбы, тегерет эле. Эмне десе мен тигиден коргонуп атам деп туруп казып алайын келип. Аны коргойт, атайын каражат бар. Эгерде ошончолук инвестор ошончо акча салып атса, ал келип неге темир тор менен тозуп албайт бу жерди? Эмнеге темир тор менен тозуп албайт? Эмнеге жыгач тор менен тозуп албайт? Жерге кыртышка эч кимдин кол салууга акысы жок. Бул Кыргыз Республикасынын жери. Бул мына зам айыл өкмөттүн дагы жери эмес. Бул Алиянаровдун дагы жери эмес. Бул Кыргыз Республикасынын жери. Анан Кыргыз Республикасынын жеринде кол салып келип монтип казып алганга ким уруксат берди? Эмненин негизинде касып алат? Мен инвестормун, мен келем дагы жерди тозуп алам сонун кылып. Бүт зым менен тосом, башкасын коем. Мен Кыргыз Республикасынын жерине эч кандай мыйзамды бузуп, ушул жерди тебелебешим керек. Сонун кылып туруп бардыгын жасап коем. Азыр заман өнүккөн заман, мүмкүнчүлүк бар, бардык жагынан. Туурабы? Булай бизде. Булай бизде. Буну толтурабыз. Толтурабыз. Эми сиздин максатыңыз эмне бул? Максатында ушул инвестор келген деген ушундай. Максаты мындай. Максаты мындай. Инвестор мыйзамдуу түрдө иш алып барыш керек. Коомдук укук өтүш керек. Силер жанагы айлана чөйрөнү коргоо министрлиги, бүгүн климат министрлиги бар го. Мына ошол жерден барып, бүт бардык жанагы жаратылышка тийгизген таасири жөнүндө изилдөөлөр жүрүш керек. Анан гана ошонун натыйжасында айыл өкмөттүн токтому чыгып инвесторго жери берилет. Ошонун негизинде анан инвестор ошол жерди иштетет. Себеби инвестор акча салып аткандан кийин мен акчамды салып атсам, ошол акчамды кайтарышым керек да, туурабы? Мен пайда көрөм деп салам да. Анан пайда көрөм деп салган жерге мен келип эле тебелей бербейм да, каалаганымдай кылып, көз жаздымда калтырып эле элди тияка таштап, өзүмчө келип эле казып алып кыла бербейм да. Мен ошону айтып атам. Эмне үчүн мыйзамдаштырып койгон жокпуз? Район мына ушуга чейин эмне үчүн келип мыйзамдаштырып койбойт? Эмне үчүн ушунча элди чырылдатып коюп эле карап отурабыз? Эмнеге сөз жок эле биз келип текшерип ушул жерди ызы-чуу чыгарып ушинткөндөн кийин анан маселе оңуна келиш керек. Ага чейин эле оңдогонго болот. Силерде толук мыйзамдуу укук бар. Бийликтин өкүлүсүздөр, мына айыл башчылардан баштап бардыңар бийликтин өкүлүсүңөр, жергиликтүү президенттин жерлердеги жоокерлери мына сиздер. Анан биз өзүбүз жеринде бийлик өкүлдөрү мыйзам бузуп отурсак, анан эл айтат да, силер туура эмес кылып атасыңар, силер жеп атасыңар, ичип атасыңар деп айтат да. Ошонун натыйжасында айтып атат. Оңузо макул. Эми дагы бизге бир суроо да. Биз Аллага алейкүмдүн жараныбызда мен бул кайдым болот? Башка жок. Бул бунун сөзүнөн угуп атасыз сиз. Эмне үчүн алса болот, башка болот. Жок, биз өзүбүз инвесторду берип, биз өзүбүз жарандарды, өзүбүздүн Аллага алейкүмдүн жарандарын жер менен камсыз кылып, анан ачып калса буга берсек болобу? Же булам мен алам десе туура келе береби? Жок, ал мындай. Ошону айтып койбойсузбу? Силер азыр мындай кылып атасыз, сиз мындай кылып атасыз да.
Бул Маңгыт айыл өкмөтүнүн тургуну Ha? мунун бияка тиешеси жок деп атасыз. Doğru. Бул Кыргыз Республикасынын Doğru. жараны. Eğer de Ара, yer уксаңыз, bizden жок, azsa, уксаңыз, yer bizden azsa. уксаңыз, Кыргыз Республикасынын жараны. Арабан районунун тургуну. Doğru. Бул киши күйүп айтып атат. Doğru. Жердин бүт бардыгын казып талкалап атат, мыйзамсыз иштетип атат, келип ушул жер текшерип бергиле деп айтканга Маңгыт айыл өкмөтүнүн тургунунун да, Doğru. Керме Тоо айыл өкмөтүнүн Doğru. тургунун да укугу бар. Doğru doğru. Mıyzamlı türde. O şol başı yerdi. Men 300 hektardan 260 hektar yer kaldı. Men aylanar aile hükümetine berip durup başkanın bersken akım var mı? Yok Lübay'la beraber şimdi gerek mi men? Gege. O yaktalar iyi odat. Жерді қашан бересің, қашан не қыласың, қашан Мен бітте сөз сөйлейін. Yonkam балам бітте сөз сөйлейін. Мынау жерді бөлгенде Алленарко бөлді, туры. Бөлген менен бұлар бір жыл екті, да өздері. Doğru. Ешкімді жолытпады, бізді hem жолытпады. Мына пастынан алысқан. Біздің әнем шықпайды ода, бопты екті. Еккен менен шоро басты, еш нәрсе ала алышпады, ошол жылы. Адам көзі... Başında mı? Başında, болғанда işte. Anan кейін айла құрғандан кейін анан кейін бізге кім келеді өздерінен hem келішті мына мен Алленаровтың адамымын деген адамдар hem келіп егіп көрдіресе мен сіңгендер еш нәрсе ала албады келген расходынан төлей алышпады анан кейін мына жерде біз тұрамыз енді малымыздан шығады бұлардан қалған жейді примерен biz келгенден кейін biz алдық анан кейін тура айтады ешкім албады бұны келіп әрбір деп жазып қағаз қылып шүтіп тұрып Ağla dedi aldık tur mına aytkanam turu. Bir gektir bolsa ham aldık men расходымды көтөрүшүм керек деп бая sen кенде. Ектимеле бол болса ham боптур dedim. Акымды төлөдүм. 3 гектар алсам алым жетишинче кылдым. 3 гектар алгам мен 2 гектар ексем да. 1 гектар кесепсем 2 гектардан ham төлөп аттым. Бирок çöp чыкса чыкпаса жок. Төлөп аттым. Зато биз мына жерде ана бирибиз көрүп баарыбыз келип алдык ушул жерди. Жерди жер кылдык мындайынча айтканда. Тура tikenlerim ola sorulsuz yegip bir şeyler adam kılıp el paydalanmış Kırgızistan'ın eli gün bolsam böyle şunçalık kılıp koydu kılıp barımız yegip atmış yerge budaydı 1 ton alabız 100 ton alabız el içinde el hükümet kapındaga özü kamdadık da tura dayar kılganımızdan keyin endi gelip mayli mına Allenarp'ın eli eksen jeruşlardık eken birok başka bir adam gelip yegip atattı bir yerde biz bir ele ol emez Dazım yerge girgize koyup aytattı. Mal eken de gelet eken de. Kanda sökkü bolda, duruş bolda, jaş bolda, vurup atat. Oşoga biz açılma atabız da. Tura bizi jer kılıp dayardap koysan endi gelip alma. Bayrakçıkla biri gelip üstemdi kılıverse bu kanday degen. Bu jaylı budan mayli bunu Allenarp ekse nege alып ketkenden keyin Orada biz mal alıp baksakan bulaveret de tura. Adam geçirip. O bizim karşılığımız yok. Buraya gelip alıp benden keyin gelip alıp kayakta buraya gelip alıp benden keyin üstemdi kılıp bular. Düşündüm aksakal düşündüm. Siz kampanyanın ökülüsüzmü? Yok men ökülü emesin. Ofitsialdi türde kimsiz? Men uğup durum. Birinci men aldangan jigitmin. Aldangan adammın. Aldanganmın ben. Kimge? Şu kampanyaya da. Ben o çalışan mı maksatlı ben? Nasıl kampanya kaldınız? Nege de buna? Buna yer kampanya. Stolum deyen kampanya. Ha o stol bile baktım bile. Birinci başlagandan beni başçı bolup koyarsın degen. Başçı bolup. Kampanya sizdi gelip başçı kılam dedi. Onda koygan. Oturalım başlamayam jegemin, başka yangamın. Жазга барганда берет дегенде мени ойундан чыгарып кетти. Мен уялдым. Жалал sen ne mındak koydun deşke uyaldım ben. Tek koydum ben. Akıranın жерди мен bölüp özüm nor berdim ben. Oğlum karşılığım yok. Dağı bölgende özüm böldüm. Ha? Dağı bölgende Dağı özüm böldüm ben. Ya siz nege bölüp beresiz? Sizin kanday hukukunuz var жерди bölüp bergen? Ben o жерди bilesiz, şu ben brigat olup iştegenmin. Şu жерди bilesiz, o şu tabiatım bilesiz, ondan ona degenden geldim. Karaştırdım, kara bergen. Ha, şu kara bergen. Mizanlı'nın kararını başka kılıp verdim ben. Şu. Murda kulağı etken yaptı o olmakken. Doğru. Burada 95. yılda 90. yılda arıcı. Cer belli gel. Ayıl çarbanız. Cer belli gel. Cerler kısır kalgan. Bu sağlam gelip ele kalgan. Bu sağlam gelip ele alışkan. Bizden hiç kim çıkar emez. Ertege Düşündüm. Bizden Düşün. Men düşündüm. Siz sağlık kızmatısının başçısınız. Ayıl hükümet. Sağlıkты 21-жылда качан жаптыңыздар? 21-жылда качан жаптыңыздар? Кайсыл айда? Толук жаап бүттүңүздөр. Noyabr'ın akırına olsa gerek. Noyabr Dekabr жетсе yokuz da. Декабрга жетпейт, туурабы? O жетпейт. Өзү мыйзам боюнча декабрга жетпейт. Жаңы Квартал, жылга чейин кварталга бөлүп туруп, анан аягын жаап,
Биз мына Алиянаров айыл өкмөтү 21-жылда ушунча киреше таптык салыкта. Ошодон мынча чыгаша буга кетти деп анан 2022-жылга прогноз кыласыздар, туурабы? Айыл өкмөт башчысы, салык кызматы бардык отуруп алып, депутаттарга салып мына мондай кылалы деп бөлөсүздөр, Эми мына ноябрь, декабрды кошуп жаап салалы. 2021-жыл. Январь, февраль, март 2022-жылдын 1-кварталы жабылды. 2022-жылдын 13-апрелинде булар 150 000 сом ижара акысын төлөдүк деп кагаз берип атат. Бирок аны сиз да билбейсиз. Оюнга алыңыз. Өзүңүз билбейсиз, сиз көргөн эмессиз. Сизге зам айыл өкмөт айтып атат. Туура. Ошол 150-нү төлөдү деп, туурабы? Эми сиз салык башчысы катары айыл өкмөттүн 300 гектар жерди тим бойло жакшы билет экенсиз. Кимге кеткенин, кандай кеткенин, булар иштетип атканынын бүт бардыгын. Анан эмне үчүн ноябрда кызыгып койгон жоксуз? Кызыктым. Айланайым, муногу Stone деген компания 150 000 бизге төкпөй койду. Кана деп туруп кат жазып, эмне үчүн айыл өкмөт башчысына берген жоксуз? Эмне үчүн компанияга берген жоксуз? Шеф мындай болду. Муну Мамыржанга Озеке айттым, Жалал Нурбаевга айттым. Жалал Нурбаев, сени баягы компанияң келип айтат, акчасын берип айтат. Бул кандай болду? Жанбек Паязов болобу? Ошого айттым. Бул ойлойт, эртеге мен уятып коеюн. Ал ким Паязов деген? Ортомсу билбейм кандай экенин. Мен бул акча жеп келген жерим жок. Башкалган жерим жок. Просто ошого жардам берип коюшу мамлекеттик айыл өкмөттүн эмеси өссүн, бюджет өссүн. Ушундой каяктан чигеше кандай деген эле ойдомун мен. Мисалы, бирок сиз ал акчаны чындыгында апрелде келип түштү, туурабы? Эчтеке кылган жоксуңар. Кагаз жүзүндө эч жерге жазылган жок. Сиз телефон менен айттым мен. Нурбаевга айтып атасыз. Жалалга. Жалал ким? Сиз телефон менен чыгып айткандай. Ал эмне айыл өкмөт башчысы? Жок, инвестор ошолуп келген да. Ошол айыл өкмөт болуп турган убакта келген инвестор. Ошол тааныйт да бирөө. Бүгүн ал эч ким эмес бул жерде. Ал Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болду. Бүгүн айыл өкмөт башчысы мына официалдуу. Айыл өкмөт башчысы. Сиз айыл өкмөттө бул кишинин кызматкерисиз. Туура. Бул кишиге кайрылып жазышыңыз керек. Урматтуу, атыңыз ким эле? Кадиров Мамиржан Азизжанович. Мамиржан Азизжанович. Мына ушундай ишкер бар эле. Убагында айыл өкмөт башчысы ошол Жалалидин Нурбаев аркылуу келген. Азыр бүгүнкү күндө мына биз жылды жаап атабыз. 150 000 сом ижара акысын айыл төккөн жок. 210 000 сом меморандум боюнча, келишим боюнча айыл элине жардам бериш керек эле соцпакет катары 210 000 сомду. 210 000 сомдун 2 сом 10 тыйыны дагы бүгүн төгүлгөн жок. Мына ушул иш эмеге чара көрүп берүүңүздү өтүнөм. Эртең мени күнөөлөп калбагыла. Мен аксакал башым менен силердин алдыңарда башымды салып калбайм бир 400 000 сом үчүн деп. Сиз өзүңүздөн жоопкерчиликти алып туруп катты коюп койсоңуз, азыр мен келип сизден сураганда айтат элеңиз. Туура. Урматтуу губернатордун орун басары, мына катым деп берип коет эле. Бүгүн кагаз сүйлөгөн заман. Туура. Анан телефон менен айттык, тигиге айттык, буга айттык деген нерсе болбойт. Мен бир дагы жерден официалдуу окуган жокмун. Нурбаев тиги Жалалидин ушул компаниянын өкүлү же болбосо ушул компанияда иштейт же ушул компаниянын ортомчусу деген кайсы кагазды көрсөтөсүңөр? Ортомчусу эмес бул. Ошо алып келген. Ошол айыл өкмөт башчысы болуп турган алып келген. Ал айыл өкмөттөн кетти. Болду. Ал айыл өкмөттөн кетти. Болду. Бүттү. Бул жердеги айыл өкмөттүн жашоосу эми мына айыл өкмөттүн башчысы бул киши. Калган окуянын бардыгына айыл өкмөт башчысы катары бул киши жооп берет. Мына райондун жетекчилери турат. Эми мынагы жерди касаардан мурда мына зам айыл өкмөт айтып атпайбы, чырылдап касып коет ана чек ара кылат деп. Мынагы жерди касаардан мурда Туура айыл бизде уну. райондун жетекчилеринин бардыгын чогултат. Атайын департаменттери бар, айыл чара башкармалыгы, айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгы, бүт бардыгынан уруксат алынат. Ушул жерди момундай кылып казып койсок болобу? Биз жер кыртышын бузуп алсак кандай болот? Ушуга кандай айып болот? Эртең башка деген маселени коет. Анан ошолордон уруксат кагаз болсо, бул жер казылат. Анан момунтип касып коюш деген эми бул уят. Ояктарды көрсөңүз, Бул уят. Азыр ошо үстүнө чейин чыгабыз. Маселе Маселе бул жерде. Маселе. Бирөөнүн артынан түшүп, бирөөнүн бир кемчилигин издөө эмес. Элдин көйгөйүн чечип бериш. Биздин негизги милдет ушул. Президент койгон тапшырма дагы ушул. Элдин, жергиликтүү элдин көйгөйүн жеринде чечкиле. Жогору жака жибере бербегиле. Эл байкуш бияктан бийлик иштебей жатат деп, тияка келе бербесин жогору жака. Силер иштегиле, кыймылдагыла, көчүгүңөрдү көтөргүлө деп атат президент. Креслода отура бербегиле, чыккыла. Талаага баргыла, суу сугарып аткан жерге баргыла, эгин эгип аткан жерге баргыла, көзүңөр менен көргүлө деп атат.
Мына губернатордун тапшырмасы ушул. Бүгүнкү күндө талабы ушундай. Баргыла көргүлө. Жеринде чеч бергиле деп. Мыйзам бузуп аткан жери болсо, ал инвестор жети баштуу желмогуз инвестор болсо дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузганга биз жол бербейбиз. Кыргыз Республикасынын жараны катары биринчиден, экинчиден бийликтин ишенимди коюлган ошол өкүлүнүн орун басары катары мен Кыргыз Республикасынын мыйзамын Кыргызстандын жараны эмес башкалар бузганга жол бербейбиз. Биз ошон үчүн келдик. Канча болду зам болгонуңузга? 8 ай болду. 8 ай болду. Онда сизге туура келбейт экен да. 8 ай. Мисалы, биз сизге сурап, жолдо сурады. Мына тек уже ташы бара. Ташы бара. Эгерде ошонун астын мен чуккасам, 1-2 КАМАЗ алсам, мен кама берилер. Туурабы? Бул Кыргыз Республикасынын кызыл китебинде бар, туурабы? Жана туурабы? Ташпы сары Таш, таш. Мен айыл өкмөт аркы бетиндеги. Жок, мына. Келин таша. Бул эмне болгон? Синжипирем Келин алып таш. жер. Кызыл китеп. Кайсы? Синжипирем таш жарып менен аткан жер. Кызыл Синжипирем сабат Сизин бар. Кыргызстандын кызыл китебинде бар да. Жада туруп айтам да. Кызыл китебинде бар. А ушуну башына алып кетет. Буга эч ким набайт. Эгерде ошого Мына жерди сүрүп тегизе койсо тегизелет да. Буну Тегизелет калып кеткен жери. Кое тургула. Кимге карайт Мен кимге карайт? бул жер? Түрмөтөгө карайт наркы эзип завод. Бирок таш жарым бизге карайт. Сиздерге караган жери барбы? Канча жагы? Ортодон бөлүнгөн. Канча жагы сиздерге карайт? Бул айлана карайт. Емес. Ол жерчи. Таштын мына бул жамбаш жагы немеге карайт? Таштын үстү карайт? Таштын үстү жагы карта боюнча бардыгы айланар байлык өкмөттө карайт. Айланар Карта боюнча. Карта боюнча. Кимге жаздыңыздар ушул боюнча? Мына биздин айыл өкмөткө ушинтип келип, мыйзамсыз ушундай бир компания келип талкалап атат ташыбызды деп, мына аксакал суроо берет атпайбы? Кимге жаздыңыздар? Мына айыл өкмөтүңүздөр тура, сиз айыл башчысы турат. жазганбыз. Мурунку Жок, силер ал элдин атынан эмес, мен бийликти айтып атам. Мына сиз аксакал, мына сиз айыл башчы катары, айыл өкмөт катары кимге жаздыңар? Зам айыл өкмөт катары кимге жазып ошонун талабын талаштыңар? Бул боюнча биз кече губернатор өзүгө айттык ушул боюнча. Мына Жок, бул канча болду касылып аткан? Бул азыр 5 жыл болду азыр. 3 жыл болду. Кече губернатор өзүгө айтылды да, эмнечи? Жылдан бери губернатор мына Зиядин Исламович эми келди да, ал жаңы эле келди губернатор. Эми айтып атасыздар. Маселе мындай да. Мурда болгондо мурда айтылган. Чечилбеди. Көкүрөк жок дейт, бала ыйлабаса, көкүрөк жок. Кыргызда жакшы сөз бар. Мына сиз дагы айыл башчы катары президенттин тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын конституциянын негизинде коюлуп атасыздар. Ошол өкмөттүн эсебинен мына карапайым элдин төлөп аткан салыгынын эсебинен айлык алып, үй бүлөбүздү ал азбы көппү ал башка маселе. Ошонун эсебинен үй бүлөнү багып атабыз, ошонун эсебинен иштеп атабыз, ошонун эсебинен мына кызмат кылып жүрүп атабыз, туурабы? Анан ошол кызматты кичине акташ үчүн адам ойгонуш керек. Мен жоопкерчиликти алдым ушул жерге. Мына менин айылыма, менин айыл өкмөтүмө келип ушундай кол салуу болуп атса, эгерде мыйзамсыз кол салуу болуп атса компания жазгыла, укук коргоо органы бар. Мына район бар. Район эгерде чечпей, район ошолорго кошулуп кетип атса, областка жазгыла. Область кошулуп кетип атса, республика бар. Республикага жазгыла. Ошонун бардыгын анан териштирип чыгып көрөт. Бүгүнкү күндө бая илгерки 30 жылдагыдай эле мен көрдүм, сен көрдүм. Бул менин тай экен, бул менин бай экен, мына жерде кирбей, көрбөй эле кой, муну кылбай эле кой деген заман бүткөн. Андай заман болбойт бүгүн. Тигини тиги бөлүп алат, бул районду бул башкарат, бул районду бул башкарат. А тиги жогору жак тиги жактан сүйлөй берет, төө ашуудан бияка эчтеке өтпөйт деген мыйзам жок. Бүгүн мыйзам бардык жерге бирдей. Мына биз кыдырып көрүп Өзгөн районунан Кароол айыл өкмөтүнө 1 гектар жерди, ошондой эле жерди ар ким бөлүп алган экен. Адагы айыл өкмөттүн кызматкерлери башкалар өз убагында туруп мыйзамсыз эле токтом чыгарып алып койгон. Бардыгын алдык. Мыйзам иштеди, кайтардык. Көк Жар айыл өкмөтү Ноокат районунда жерлеринин бардыгын бүгүн кайтардык кайра. Аларда кызыл китеп алып, токтом алып, колуңардан не келет деген. Колуңардан не келет, эчтеке келбейт. Биз бүт бардыгын жазап алдык деген. Бүт бардыгын кайра мамлекетке кайтарып. Бүгүн мыйзам иштейт. Мурдагыдай иштебейт деген заман жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, силер чырылдап келип мына зам айыл өкмөт туруп алган адвокат болуп атпайбы? Кокуй эле кокуй, анан буну минткен, анан Ферула деген андай. Феруланын Ф тамгасын билбейт бул. Мунун эч кандай ага чыгып айтып коргогонго акысы дагы жок. Бул айыл өкмөттү коргош керек. Айыл өкмөттүн элин коргош керек. Айыл өкмөтү элини коргойт. Ошон жерде жер сүрүп оңдоп койсок болот. Айып бизде. жок, Ана тоону ким оңдойт? Кетти ол энди. Муну сүрүп эле оңдоп коюш болбойт. Муну казган киши бүт бардыгы айыбын төлөйт. Бул бир.
бүт бардык айыбын төлөйт. Бул жерде оол чойгон жаратылышты бузуу, жерди бузуу боюнча айып бар. Бул бир. Экинчиден эч кандай мамлекеттик органдын уруксаты жок эле ушул жерди компанияга берип, ушул жерди иштетип аткандыгы үчүн чоң айып пул төлөйсүң. Бул экинчи. Үчүнчүсү, коомдук угуу өткөзбөй туруп, жаратылышка тийгизген таасирин аныктабай изилдөө жүргүзбөй туруп, мына жерди ишке берип, келишим түзүп салгандыгы үчүн аны үчүн дагы айып Коомдук угуу өткүзгөн, Айылбөттүн меселе өткүзгөн, депутаттар менен бирге коомдук угуу деген ал депутат менен 15 киши катышып койгон эмени көрдүм мен. Андай протокол менен коомдук угуу өтпөйт. Ал жөн эле комиссиянын протоколу, ал жазылып турат мына, делода да турат. Бир, экинчи, ар айылда бизде жыл баягы неме деп коет, тарушан деп коет. Айыл эл менен Ошо менен жолугушканда айткан. Муну айткан. Ал Айылхам айтканбы немеде? Мырзаке кара немеде айткан. Биз Жүргүлө. Данияр мырза, четирге барайлы. вагондорго чыгып Жүрүң ошо четирге барайлы.